Алло. Вау, привет, Ширин, Жанка, кандайсың? Жакшы, рахмат, өзүң кандайсың? Сен сурагандан бери жакшы го. Сага бир сунушум бар. Эгер дагы макул болсоң, андан да жакшы болот. Кандай сунуш? Тынччылыкпы? Жакында Самаран туулган күнү болот. Сен ал жака албетте келишиң керек. Эгер сен келбесең, мен таарынам. Жок, бара албайм го. Билесиң да, жакында эле кайнатам кайтыш болгон. Туулган күнгө бара болсом уят го. Макул. Тамағың аябай эле даамдуу болуптур. Мындай тамакты эч ким жасай албаса керек, э? Ой, билесиң го, мен илгертен эле тамакты кыйын жасайм. Да. Илгертен беле сен тамагың жеп жүргөн. Мага да рахмат. Ой, бат эле таарынып каласың да. Ой, жөн эле тамашалап атам. Ширин, жөн эле тамашалап атам. Тамагың сонун болуптур. Сен азыр көп тамактанышың керек. Антпесе өзүңө да, балабызга да зыян. Палбан, сен эч кимге апа кылбай атабы? Сенин апаң мага көп таарына турган болду. Апаң айтып койчу көп мага таарына бербесин. Эртең сен жарык дүнүйгө келгенде апаң эч кимге апа кылбайбыз, балам? Каны эми ушул күндөрдө атам көргөндө. Неберемди көрсөм экен, канча деген кыялдары бар болчу. Бакыт, сабыр кыл. Жаткан жери жаннаттан болсун. Амин. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Бакыт сенби? Мен. Адашпасам Султан Байкенин уулусуң, э? Ооба. Силер кимсиңер? Рахматы Султан Байке абдан жакшы киши болчу. Жаткан жери жайлуу болсун. Бакыт, биз Султан Байке менен чоң жумуш баштаганбыз. Силердин үйүңөрдү залогко коюп, көп суммада акча алган бизден. Ошону биз кайтарып алууга келдик. Эгер кайтара албасаңар, үйдү берүүгө мажбурсуңар. Ким эле биздин үйдү сурап келсе, берип коет деп ойлодуңарбы? Жок, адашасыңар. Мен силерди тааныбасам, биринчи жолу көрүп атам. Жакшысы, үйүңөргө эле кайткыла. Мен ушинтип айтарыңды билгем. Ошону билип, документтердин баарын ала келдим. Эң жакшысы үйдү эртеңке чейин бошотуп кой. Бакыт, мунун ара эми сен сак болушуң керек. Эртең эмне болуп кетет бир ана Кудай билет. Марат, сен мага эмне тууралуу айтып жатканыңды мен түшүнгөн жокмун. Булар мага эмне себептен айтып атат? Мен кайдан билейин? Раматтылыктан ашатам. Кредит, акча, карыз алып көп иштешчү. Эртең бирөө жарым карызын толуп келип калабы дейм да.
Анын үстүндө Айштамдын душмандары да көп. Мен сени түшүндүм, Марат. Түшүндүм. Досум, эртең сага бир нерсе болуп кете турган болсо, мен баарына даярмын. Сен үчүн үйүмдүн эшиги ачык. Досум, убакыт деген учкан куш. Кечээ эле мектепте тополоң кылып бирге жүрчү элек. Универде да бирге аяктадык. Эми сөз мындан кийин бирге болобуз. Аяш, эмне маанайың жок? Өз үйүңдө көрүп отура бергиле. Албайсың тамактан? Марат. Сага чоң рахмат досум. Бул кылган жакшылыгын унутпайбыз го. Билбейм. Сен жок болгондо биз эмне кылат элек? Койчу дос. Менден башкасы болгондо ушул ишти кылмак. Марат, сенден бир өтүнүч. Эртең ишканага барып мага бир жумуш сүйлөшүп берсең болот. Кичине иштеп тыйынтык бир кылып дегенде биз сага оорчулугубузду тийгизбей квартирага көчүп кетет элек. Жок досум. Сен квартира жөнүндө эч ойлонбо. Сен өзүң биринчи аяк ашып ал, андан кийин сага жумуш табабыз. Мен ишкананын жетекчиси менен сүйлөшүп көрөм. Аяктан жумуш чыкпаса, башка жактан эле табабыз жумуш сага. Өзүң үйүң тар болсо аларды эмне ээрчитип келип алдың? Же эмне? Байлыгың ашып ташып атабы? Эмне эле карегиңе каар жап калган десе, кептин баары бул жакта турбайбы? Акырын эми тигилер угуп калышат. Укса уга берсин. Мага алардын эмне кызыгы бар? Акырын. Укса угат. Өздөрү деле уялышпайбы? Өз тар үйдө араңдан зорго жан багып атканда, аларды кантип бакмак элек? Жанара, аларды сен бакпасаң, мен багам. Эмне унутуп калдыңбы? Биз кыйналып жүргөн алар бизге жардам берди эле го? Жардам берсе, бакыт эмес, бакыттын атасы жардам берген. А мен эч кандай бакытты тааныбайм. Ренген жакшы, буюрса баланын жайгашканы жакшы эле. Буюрса аман эсен эле көз жарат. Өзүн үйдөн жакшы, главный жакшы карап эле, ооруп калбасын. Мен азыр витамин, анан үйдөн эмне кылыш керек ошолорду жазып берем. Ошолорду жакшы кылып эле койсун. Буюрса аман эсен эле көз жарат. Коркунуч жок. Саламатсызбы? Сизде бул дарылар барбы? Ооба бар, азыр эсептеп көрөйүн, 3000 сом байке. 3000 сом? Бере берейинби? Азыр. Алло, Марат, каяктасың? Үйдө, тынччылыкпы? Сенде бир аз сом болсо мен карточкам 3000 сомго тура турчу. Дары дармек алайын дегем, жетпей аткан. Макул досум, азыр отуруп коем. Рахмат болсун. Бере бер дечке. Сизге карточка аркылуу төлөп койсом болот, Ооба болот. Марат мырза, сиздин жумушуңузду жактырып, Америкада боло турган тендерге сизди жиберели деп чечтик. Ойлооңуз кандай? Сунушуңузга чоң рахмат. Жыргал ичмейч. Бирок азыр менде мүмкүнчүлүк жок.
Ал жагынан кабатыр албаңыз, аны биз ойлонуштуруп койгонбуз. Алыңыз. Чоң рахмат. Сиз калайсыз? Ийгилик анда. Үмүтүңүздү артына аракет кылам. Марат мырза, өзүңүзгө сак болуңуз. Рахмат. Кутуктайын досум, кутуктайын. Сен өзү чымның жаш келиңе эле бар эле. Тилегиңе жеттиң. Молодец досум, молодец. Досум. Мен жалгыз башым менен эмне кылып алам элем. Бул даражага раматылык Айыштан себеп болду. Айыштан болбогондо мындай даражага жетпейт элем. Анан айтчы. Америкадан качан келесиң? Билбейм аны. Алар мени 3 айга жиберип жатышат. Эгер менин жумушум жакса, кийинки жылы контракт түзүп, иштешип калышы мүмкүнбүз. Өтө жакшы болгон турбайбы? Сен мондай мүмкүнчүлүктү колуңан чыгарба досум. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Сен колуңан келет досум. Колуңан келет. Молодец досум. Билбейм, көрөбүз го. Эгер ал жакта жумушум окшошуп кетсе, ал жактан үйлөнүп да калышым мүмкүн. Тамаша, тамаша. Сен ал жакта үйлөнүп, ал жакта калып калсаң, сени сагынабыз го досум. Ооба, сагынабыз. Сенин акчаларыңды да сагынабыз. Досум. Анан мени унутуп калбайсыңарбы? Мен бат эле келем. Жок, унутпайм досум. Жакшы барып кел. Сен алардын көзүнө эмненин баарын айтып жатасың? Кичине мындай тилиңе карап сүйлөсөң? Эмне деп сүйлөп турмун? Эмне сүйлөгөн сөздөрүңдү унутуп калдыңбы? Сен эмне эле досуңа жан тартып атасың? Эмне? Досуң бир нерсе кылып койду эле сага. Не? Жардам бериш үчүн обязательно бир нерсе кылыш керек бекен? Не, менден да досуң артык болуп кеттиби? Мен кетейин анда. Жакшы бар. Кааласаң жеткирип коюшум да мүмкүн. Розыгрыш, mo машинаны сиздики болуп калышы мүмкүн. Элестетиңиз, ушу Toyota Oppa сиздики. Бир сом бербей туруп алып кетесиз. Муну утуп алыш жолу өтө оңой эле. Мына ылдый жагына номерлер жазып койдук. Ушунда М-банкта бар, WhatsApp'тагы бар. М-банктан 100 сом которуп, чегин WhatsApp'тан жөнөтсөңөр, биз сиздердин WhatsApp номериңерди регистрация кылып туруп, кайра силерге сөзсүз түрдө отчет беребиз. Ошол WhatsApp номериңерди 30 апрелде кечки саат 20:00 Таза Кыргыз Рыскелди Instagram баракчасынан түз эфирден ойнотуп беребиз. WhatsApp номериңерди салып коебуз. Ким бизге ошо 100 сомго сатып алган болсо, ошонун баарынын номерин салып коебуз. Анан аралаштырып туруп, кимдин номери чыга турган болсо телефон чалабыз. Сиздин номериңиз чыга турган болсо, ушул Toyota Oppa машинасын алып кетсеңиз болот. 1 сом бербей алып кетесиз. Шашылыңыздар, бул 100 сомго эч жака кетип калбайт. Кайра эле ушундай сонун кинолорду тартып берип турабыз. Бул Эл Жылдызы кино студиясы. Эми өзүбүздө кинолор тартылыш керек, маданиятка салым кош керек. Мына жаш таланттарды чыгарып атабыз. Жаш таланттар калып кетпеш керек. Таланты бар, танышы жок деген мындан кийин болбойт бизде. Мына кимдердин талантыңар болсо, келгиле. Мына ушу номерди жазып койдук. Жакында кастинг болот. Киного кызыксаңар, киного да тартабыз. Бизге байланышып, мына ушул номер, WhatsApp номерден кино деп жазыңыз. Же болбосо 100 сом которуп, WhatsApp'тан чегин жөнөтсөңүз, ушул Toyota Oppa жана 6 кишиге 5000 сомдон ойнотуп берип атабыз.
Эгерде сиздер колдоп берип турсаңыз, мындан кийин дагы айына бир кино тартып, жана сонун розыгрыштарды ойнотуп берип турабыз. Бул лотерея эмес, бул розыгрыш. Бул өзүбүздүн кинобузду кызыктырып көрсөтүп, үчүн ушундай сиздерге белектерди, розыгрыштарды коюп берип атабыз. Кудай буйрса, мындай сонун кинолорду тартып берип турабыз. Ошол 100 сомуңар эле кайра кийинки кинолорду каржылаганга кетет. Кайра кинолорду сиздерге көрсөтүп берип турабыз. Колдооңорго рахмат. Ооба. Басы қанша? 25 отам. Бұлардың басы ылдиып қалды, түшіп қалды. Бүт жағы эле иштейт. Таза. Өзіңдікі ой калат? Ооба. Мейлі, рахмат, Жанара, Оу, мен акчамды көрдүңбү? кайсы акча? Могу пальтонун үстүндө акча бар эмес беле? Мен кайдан билейин, же көрбөсөм, же мага кармап койдуң беле? Өзүңө тең болбойсуңбу анан? Сенден башка ким алмак эле аны? Үйдө жалгыз эле мен жашабайм го. Ушул сөзүң менен эмнени айткың келип атат? Ширин, мага капа болбогула. Мен акча болчу, көргөн жоксуңарбы? Жок, көргөн жокмун. Сіздерге эмне болду, жайчылыкпы? Биздин үйдө акча жоголду. Өтө көп акча. Бакыт. Мен Америка деген акчам бар болчу. Сен көргөн жоксуңбу? Жок, мен көргөн жокмун. Сен кайдан билесиң? Үйүңдө же камера болбосо. Комнатасын карап көрүш керек. Жанара. Эмне Жанара? Качан болсо мен күнөөлүүмүн. Досум келгенге чейин акча жоголду беле? Жок, жоголгон эмес. Мына сен жоголткон. Досум дейсиң. Досуңдун сагынган жакшылыгы. Марат, мен акчаларыңы алган эмесмин. Бул жерде жоңона түшүнбөс болуп жатат, Марат. Түшүнбөстүктечи. Туура. Түшүнбөй калыптырмын. Кандай адам менен дос болуп атканын да түшүнбөй калыптырмын. Акча керек болсо, урдабай эле айтсаң, бермекмин го сага. Марат, чын эле ошол акчаларды мен алды ойлойсуңбу? Мен алган эмесмин, Марат. Чын айтам сага. Досум. Дос дебе. Сенде кыйнат кылган досум жок. Чыгып кеткиле үйдөн.
Не oldu жақсы ма? Жақсы. Şirin. Жақсы еледің? İçim. Şirin. Ne oldu? Şirin. İçim ağrıdı. Bol tereң дем ал. Şirin, Ay Şirin. içim. Өзің қарма, Şirin. Şirin. Өзің қарма, Şirin. Терең дем ал дейін, Şirin. Şirin. İçim. Азыр келем, Şirin. Бақыт сен қаға. İçim. Байке, мен аяғым больницаға алып барыш керек. Аяғым тұра қантады, Байке. Больницаға алып. 4-ші көріп больницаға. Аяғым тұра қантады, Байке. Жардам беріп қолшы, Байке. 400 сом. Байке, жанымда ақша жоқ болшы, Байке. Мен аяғым больницаға алып барыш керек. Бекер оқат барбы? Бекер оқат барбы? Ақшаңды қоды, бар кет ары. Қатын менен төріп атты елімді. Алло, милиция! Здравствуйте, тут моего мужа избивают. Какой-то больной, не знаю. Его, он больной! Байке! Мен аяғым алып больницаға алып барыш керек, Байке! С тобой все нормально? Есть ли в машине водичка? Вот он больной. Он что, совсем с ума сошел? Мен ошол бойдон Ширинди көргөн жокмун. Мени 15 суткадан кийин азатка чыгарышты. Колуман келген бардык аракетимди жасадым. Бирок мага уруксат берген жок. Ширинди илдебеген жерим калбады. Барбаган больница, барбаган милиция калбады. Бардык жакты карап чыктым. Эч жерде жок. Ширин. Эгер Ширинге бирдеме болсо, мен өзүмдү эч качан кечирбейм. Эч качан.
Кандайсыңар? Бакыт бул жака келген жокпу? Жок, келген жок. Эмне болду? 15 күндөн бери жок. Издебеген жерим калбады. 15 күндөн бери келбесе, анын бирөөгө үйлөнүп алды да. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Ал андай кылбайт. Бакуш, сен биле элек турбайсыңбы? Мейлі, жакшы болгон. Şirin. Şirin de ota men sana. Şirin. Sen arang tapkanda. Meni неге өзүң алып качып атасың? Сага менин эмне керегим тийди? Мен сага баарын түшүндүрүп берем. Ошол күнү мен Кереги жок. Мен уже баарын түшүнүп бүткөм. Мага караганда ошо артык экен да сага. ким артык? Мен сага түшүнгөн жокмун. Эмнени айтып атасың? Бакыт, кет бул жерден. Макул, мен кетем. Жок дегенде баласы айтып койчу. Уулбу же кызбы? Ширин эже, бала зилеп атат. Бакыт, кет бул жерден. Экинчи келбе. Аллага шүгүр. Менин балам тирүү. Менин балам тирүү, Аллага шүгүр. Менин балам тирүү. Аллага чексиз шүгүр. Алла. Менин балам тирүү. Менин балам тирүү. Менин балам тирүү. Ушул машина 30 апрелде сиздики болуп калышы мүмкүн. Ушул машина Toyota Opel. 1 сом бербей алып кетесиздер. Ким биздин кинону 100 сомго сатып алып көргөндөр эле катыша алат, биздин кардарлар эле. Эгерде сиз да биздин кардар болуп, ушул машинаны утуп алам десеңиз, мына номерин жазып койдук. Ушул номерде M-Bank дагы бар, WhatsApp дагы бар. 100 сом которуп, чегин WhatsApp'тан жөнөтсөңөр, биз сиздердин WhatsApp номериңерди жазып, барабанга салып коебуз. 30 апрелде таза кыргыз Рыскелди деген Instagram баракчасынан түз эфирде болот. Барабанды аралаштырабыз. Анан бир номерди алып чыгабыз, чалабыз. Эгерде сиздин номериңизге звонок бара турган болсо,
анда ушул машина сиздики болот. 6 кишиге 5000 сомдон, 7-сине ушул Toyota Oppa үлгүсүндөгү автоуну 100 сом менен утуп алышыңар мүмкүн. Эми рисковать этип көргүлө, сиздин 100 сомуңуз эч жакка кетип калбайт. Кайра эле сонун ушундай кылып кинолорду тартып берип турабыз. Мына кинолорубузду көрсөңүздөр болот, мына YouTube'га алыс жактан жашагандарга мына бекерде көрсөтүп берип атабыз. Кинотеатрга келгенге шарты жокторго бекерде көрсөтүп берип атабыз. Шарты барларга мына 100 сомдон колдоо көрсөтсө, ушундай розыгрыштарды коюп берип атабыз, кино көрсөтүп берип атабыз. Жаш таланттарды киного тартып атабыз. Эми сиз 100 сомдон колдоп турсаңыз, ушу 100 сомуңузга кийинки кинолорду тартып берип, дагы ушундай розыгрыштарды коюп берип турабыз. 30-ында чалабыз, сиздин номериңизге звонок барса, болду сиздики ушул машина. Шашылыңыздар, колдооңуздарга рахмат. Америка жактыбы? Америка айтканда өнүккөн мамлекет экен. Биринчи араңда көнө албай, анан бир аздан кийин көндүм. Кыргызстанды сагынып, ата-энемди сагынып, анан көнүп кеттим өзүм. Буюрса, сонун жаңылык болду. Куттуктай берсең болот. Бул жакта ишкананын жетекчиси кылып шайлашты. Куттуктайм досум, куттуктайм. Айтпадым эле мен сенин колуңан келет деп. Жакшы болду. Куттуктайм. Менин досум айта кетчү нерсе, көптөн бери сыгылып жүрөм. Өткөн доктор капа болуп калган жоксуңарбы? Жок, досум. Сен айтпачы, силерге капа болгон жоксуңарбы? Биз эмнеге капа болмок? Сага тарынгым келет